Урматтуу президент Садыр Жоржович айтпады, мен эч кимди аябайм депчи. Ал иш жүзүндө да тасыкталат. Мыйзамдын жолу менен кеткенди туура көрөт да. Дайыма мыйзам жолу менен кетет. Сот болобу, кайсы бир иш болобу, эч бир жумушка киришпейт. Мисалы, Ташиев сотко барган жок. Жаныбек дегени кармалды. Мыйзам таласын алып соттон өзүнүн актыгын далилдеп чыгып кеткен же күнөөсү болсо камалышына президент аралашпайт. Президенттин глобальный иштери көп. Дүйнөдө аябай дүйнөлүк политика аябай бат темпте катуу өзгөрүп баратат да, ошо ритмде өзүнүн формада кармап туруш бул президенттин милдети да. Азыр өтө дүйнөлүк политика ой кайкы болуп аябай мындай бир жактуу эмес да. Анан президент айткан, эч кимди аябайм, мен эч кимди аяган жок. Дайыма мыйзам тандады да, эчтеке аралашкан жок. Эч кимди мыйзам бузуп коррупция кылышына жол бербейт. Кандай киши болсо дачы. Мисалы, выбор аз калды. Мисалы, жанагы помощник экен. Рейтинг түшүп калат, тиги бу деп аны жаап жашырып тигинтип мынтип койсо эле болмокту. Жок. Андай эмес. Ачык, открыто. Ачык кетип баратат да. Баарын ачык кетип баратат. Коркотон эчтекеси жок. Бирок ал жанагы Жаныбек деген киши комментарийлерин окусам, ачык жерлерде, көп ачык жерлерде, ресторан, кафе, базарларда элдерге жолугуп, ачык эле элдин күйгөнүн президентке туз жеткирип турган киши экен да. Карапайым эл менен президенттин ортосунда эң жакшы көпүрө ошо болгон экен. Элдин ишеними көп экен, мен комментарийлерди окусамчы. Бирок элге сөзгө оозго алынып калыптыр да. Ал ак үйдөгү анча мынча баягы кыргызча сөз бар го, түлкү тайганын күлүгүн түлкү жактырбайт деп, ошондой бир группировкаларга жакпай калышы мүмкүн да. Ошондой. Эми душмандар алыс эмес да. Ак үйдө бар, көк үйдө бар. Эгер бул какой-то бир мындай жашуун иштерди алып барса, анда бул закрытый помещенияда телефондорду өчүрүп, мындай бир эл көрүнбөгөн жерде кылмакта, бул ачык эле элдин арасында жүргөнгө караганда бул баягы уверен, президентке жүрөгү таза, ак, өзүнө ишенип жүргөн киши экен да. Мындай характерикасын тиеп карап койдум да. Баягы неме бар го, илгери бир американский бир журнал окудум эле, бир питбуль багат, жана байсоо иттичи бирөө. Элдер айтып берет, бул итиң жакшы эмес, бир күнү балаң жеп коет. Бир күнү охоттон келип кирип келсе эле ити мойнун баары кан, эшиктин алдынан үйдөн чыгып кетет. Анан жүрөгү чыгып калган киши коркуп кетип эле, балам жеп салды деп эле бурулуп итин атып салат. Yani үйгө кирип барса, баласы төрдө отурат, баласынын жаткан жеринде бир килейген кобраны өлтүрүп салган экен да итичи. Ошондой ошибкалар көп болот да интрига. Ал технологиянын заманында бүт, мисалы, миллионер болсо, миллионердин уровендеги миллионерлерди поставить этип тоноп кеткен түшүнүктөр бар. Миллиардерлерди мамлекет тоноп кеткен миллиардерлердин өзүнүн охотниктери бар да. Анан баягы азыр шылоомдор көп келип атат. Көп бүт жерде дүйнөдө шылоомдор көп да. Сен сөзүңдү сүйлөтүп коет, сен телефондон чалдырып коет, телефондон сүйлөтүп коет, ар кандай постановалар көп болот азыр. Мисалы, Токмокто ошондой көп эмелер болот да. Мисалы, бирөөнү жылкы сатып алса, учурашып келип сатып аткан жылкысын башка бирөөнү сатып ийген моменттер болгон. Даже адамды ичти бар базарга сатып ийген заман, шылоомдордун заманы. Ошон үчүн соттон чыгып кетсе чыгып кетти, чыкпаса күнөөлүү соттош керек. Президентке баары бир азыр
Эң главный азыр Кыргызстандын келечегин ойлоп атат. Бир таши, бир Жаныбек деп ойлобойт. Мыйзам, сот акталса акталсын, камалса камалсын. Президенттин өзүнүн глобальный проблемаларды толтура чече турат. Мамлекет азыр башка багытта өңүт алып баратат.